Эгерде 5 бал курсагын тартылат турган болсо, жанагы пресс болуп тур, жана 6 кубик курсагында өзү эле келип калыш керек болот. Кыргызстандын мурдагы муфтийи, белгилүү дин алымы Чубагажы Жалиловго Акшумкар өзгөчө белгиси тапшырылып, Кыргыз Республикасынын эл баатыры эң жогорку артыкчылык даражасы ыйгарылды. Тиешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Айталам ошол жерден элибизге үмүт берсин, ширк берсин. Бул демилге алгач ушул жылдын 3 февралында дин иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча улуттук агенттиктен 30 жылдыгына карата президент Садыр Жапаров атылган уюмдун төрагасы Талантбек Ташибековду кабыл алуу учурунда президент тарабынан көтөрүлгөн. Чубагажыга да мисалы мына кыргыз эл баатыры деп берсек болот. Эң биринчилерден болуп ушу канчалаган ушу мусулман кылып канчалаганын динге тартып, намаз окутуп, мындай ыймандуулукка үндеп анан 100 миңдеген адамдар мисалы ошол кишинин насаатынан оңолгон адамдар бар да. Мен өз көзүм менен көргөн адамдар бар. Чубагажы Жалилов өз мезгилинде жөн гана муфтий болбостон, кыргыз коомунда диний сабаттуулукту жогорулатууга чоң салым кошкон инсан катары эсте калды. Ал элге динди жөнөкөй, түшүнүктүү тилде жеткирип, миңдеген адамдардын туура багыт алышына себепчи болгон. Алымдын замандаштары жана кесиптештери анын өзгөчө касиетин мындайча эскеришет. Чубагажы раматылык аз өмүр сүрсө дагы өтө татыктуу Кыргызстан мамлекетине эмес, Орта Азияга кылымдар бою чоң бир сабакты артынан таштап кетти. Илим билимди. Себеби дегенде бунун жазган китептери артында калган жанагы интернет, ютубтардан кайсыл маселе керек болуп турган болсо, ошол Чубагажынын айтып өтүп кеткен маселелеринин баары табылат. Мына элибизге, жерибизге чоң рахмат. Ошону баалаган бүгүнгү мамлекет башына биз чоң ыраазычылыкты билдиребиз. Чубагажы Жалиловго бүгүн Кыргыз эл баатыры деген наам берилип атат. Ошо менен катар дагы ошондой диний ишмерлерге мына даңк ордени жана башка медалдар, сыйлыктар тапшырылды. Бул үчүн биз эң биринчиден мамлекетибиздин жетекчиси президентибиз Садыр Нуркожоевичке чын дилибизден ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Жана мамлекеттин бул дин тарапка дагы мындай көз карашынын жакшылыгын билдирет. Анткени биздин элибиз өтө динди бекем кармаган эл. Мында чоң нерсе эмес, кичине нерсеге дагы көңүл бурган инсан болгон. Ал Чубагажы бүгүн көзү тирүү болуп ушул алтын медалды тагынганда ал өзүнүн эмгегине ыраазы болмок. Себеби ал кишинин эмгеги эбегейсиз чоң экенин биз да билебиз. Ал киши ушундай инсан эле кылган ишинин, ошого кетирген энергиясынын, ошого кетирген убактысынын кадыр баркын билген инсан эле. Ошондуктан мен ойлойм, ал киши бүгүн аябай өзүнө өзү ыраазы болот эле. Алымдын ар бир насаты эл арасында кеңири жайылып, үй бүлөлүк баалуулуктарды бекемдөөгө, адеп ахлакка жана ынтымакка чакырып келди. Бүгүнкү күндө анын видео сабактары, китептери жана насаттары кыргыз элинин руханий мурасы катары жашап келет. Коомчулук эл баатыры наамы Чубагажыга татыктуу берилгенин белгилешүүдө. Туура эле го, Чубагажы бул жалпы биздин Кыргызстан эле эмес, Чубагажыны жалпы Орто Азия мусулмандары бардыгы аны жакшы таанып билишет да. Татыктуу менимче. Берилиш керек эле. Башын түрүү малында бериш керек эле. Баатыр болсо баатыры туура жерден берилген. Киши туура эле деп ойлойм. Туура эле. Татыктуу киши. Канча аялдардын, эркектердин ыйманга келип, аялды эркек сыйлашы үчүн салымы чоң. Ошон үчүн Кыргыз эл баатыры болуш татыктуу киши деп эсептейм. Туура эле болду деп ойлойм мен негизинен. Анткени Чубагажы бул Кыргызстандагы эле жалгыз диний жагынан алым эмес, бул Орто Азиядагы мындай айтканда номер 1 алым болчу. Анан үстүнө бул кишинин диний жагынан билими өтө терең. Чубагажы Жалилов 1975 жылы Жалал-Абад облусунун Базар-Коргон районундагы Мундуз айылында төрөлгөн. Ал өмүрүн илимге жана агартуучулукка арнап, Кыргызстандагы Ислам университетинде билим алган. Кийин Сауд Арабиясындагы жогорку окуу жайды аяктап, диний илимин тереңдеткен. 2010-2012 жылдары Кыргызстан мусулмандардын муфтийи болуп иштеп, диний чөйрөдө бир катар реформаларды жүргүзгөн. Тилекке каршы 2020 жылы пандемия маалында 45 жаш курагында дүйнө салган. Айбек Исабеков, Самирбек Тойчубаев, Регион.